Turmuşta erkek kişi жол башчы. Үй бүлөдөгү эң башчы эркек башчы. Үй бүлөдө неге жоопкер, кимге жоопкер? Бардыгына жоопкер эркек киши. Бирок ажырашкан учурда байкасаңыздар, аял күнөөлүү, аял күнөөлүү, аял күнөөлүү. Жок, маселени ар кандай карап көрсөк болот. Мисалы, үйлөндүң, калдың белеге, турмушуң эшек араба деген сөзгө бир мисал айтып атам. Мисал олораак түшүнүш керек муну. Турмушту мен эшек араба окшоттум да. Эшек араба окшотсоңуз, араба аркада турат. Эшек каяка тарса ошол жака кетет да араба негизи. Араба аял, эшек түшүнүктүү болду. Бул мисал олораак айтып атам, мисал катары айтып атам. Туура түшүнүш керек муну. Эшек каяка кетсе ошол жака барса, каяка токтосо ошол жака турса, арабада не күнөө мисалы үчүн? Ажырашкан учурда эшек аял күнөөлүү, башка күнөөлүү деген маселеге айтып атам да бул маселени. Ооба, кээде арабада да күнөө болушу мүмкүн. Балким жели чыгып калган болушу мүмкүн. Балким араба эскирген болушу мүмкүн. Бирок көп күнөө баары келип эшекке такалат да. Ошондуктан биз турмуш маселесинде ойлонушубуз керек. Күнөө анда, күнөө мында дештен мурда өзүңдү бир карап алышың керек да. Бүгүн байкасаңыз, бүт адамдар башкалардан кемчилик издейт. Өзүнүн бир карап коеюн дебейт. Негизи көп күнөө өзүндө болот, бирок башкаларга аударгысы келе берет да. Бул таптакыр туура эмес пикир. Турмуш эшек араба мисалы үчүн, ат араба, төө араба мисалы үчүн. Ар нерсе кылып мисал келтирсек болот. Бирок эмне болгон тагдырда дагы ажиз болгон, назик болгон, аны ак көйнөкчөнү үйдөн алып кетип, эми каалаган нерсени кылып, кордоп, кайра үйгө алып барып коюш бул эркектин иши эмес да. А мына эркектердин бир эки болбойт. Туура кээде жолдо кырсык болуп, каза болуп калышы мүмкүн. Бул маселе башка маселе. Бирок тирүү экен, бар экен, жаныңызда экен, ал сизге өмүрүн арнады да. Сиз неге көңүлүңүздү арнабай эте салат?